Саламатсыңарбы, урматтуу кичинекей бөбөктөр. Мен силерге азыр кемпирдин 7 баласы аттуу кыргыз эл жомогун айтып берейин. Бар экен, жок экен, ач экен, ток экен. Байыркы өткөн замандарда бир бечара кемпирдин 7 уулу болгон экен. 7 баласынын ар биринин өз-өзүнчө өнөрлөрү бар экен. Күндөрдүн биринде энеси балдарынын кимисинин өнөрү күчтүү экенин сурап калды. Балдарынын ар бири өз өнөрүн кезек менен айта башташты. Эң улуу баласы: "Мен алып кара куш асманда торгойдой болуп, көзгө араң көрүнсө да атып түшүрөмүн", деди. Кийинкиси айтты: "Мен 7 жыл мурун кеткен кумурсканын изин билемин", деди экинчиси. Үчүнчү баласы айтты: "Мен 2 дүйнөдө эмне болуп жатканын өз алаканыман карап көрө аламын", деди. Төртүнчүсү: "Мен дарыя жана деңиздерден көз ачып жумгуча кеме жасап өтө аламын", деди. "Мен ач кабылган жерде каалаган тамакты табамын", деп 5-чи баласы айтты. Алтынчысы айтты: "Мен дарыя жана деңиздерден чуркасам, таманыман чаң чыгат", деди. Анда эң акыркы 7-чи айтты: "Мен кокусунан жоо келип калса, кара жер жарыл десем жарылат. Ошентип элди жоодон аман алып каламын", деп сөзүн бүтүрдү. Энеси балдарынын өнөрүнө аябай кубанды. Бирок кимисинин өнөрү артык экенин чече алган жок. Балдары да ар бири өз өнөрүн мактап, талаш тартыш көпкө созулду. Акыры энесинин айтуусу боюнча Болбос хандын шаарына барып, ошол жерде чындап сынамак болушту. 7 бала Болбос хандын шаарына кирип, анын ичи ызы-чуу түшүп жатканын көрүштү. Балдар таң калып сурашты: "Бул эмне? Шаарга душман кирдиби? Азыр сурайлычы", дешти. Аңгыча бир абышка жолукту. Булар абышкага салам айтышып, ызы-чуунун жайын сурашты. Абышка алик алгандан кийин: "Ботам, түндө эл жатаарда Болбос хандын жалгыз кызы жок. Болбос хан, кызымды таап бергиле. Эгер таппасаңар, баарыңардын башыңарды аламын", деп коркутуп, эл түп көтөрө дүрбөп жүргөн ошондон эми силер да издешкиле, деди. 7 бала хандын кызын кантип издөө жолун ойлоп: "Ай, биз олуя болбосок, ал кызды кайдан тапмак элек", дешти бири. "Сен эмне, макоосуңбу? Энем өнөрүбүздү сураганда 7 жыл мурун кеткен кумурсканын изин билем дебедиң беле? Кана, эми ал кыз кайда кеткенин билчи", деп эң улуусу сүйлөдү. Берки өйдө ылдый карап туруп: "Асман менен кетиптир, жерде изи жок", деди. Анда дагы бирөө: "Энем сураганда 2 дүйнөнү алаканыман көрөм деп айткансың, кана, көрбөйсүңбү", деди. Бул бала алаканын ачып жумуп, өңүлө карап: "Тойбос хандын алып кара кушу көтөрүп учуп баратат", деди. Муну уккандан кийин баары чогуу бойдон жүрүп кетишти. Жолдо чоң дарыяга кез болушту. Курсактары аябай ачты. Тамак тапкыч бала өзүнчө күбүрөп шыбырап, кап нан, карын май, 3 койду даяр кылды. Балдар нанды майга матырып жеп, койлорду союп жеп жатышты. Кеме жасагыч бала көз ачып жумгуча кемени жасай салды. Тамакка тойгондон кийин баары кемеге түшүп, Тойбос хандын шаарына жөнөштү. Тойбос хан Болбос хандын кызын түшүндө көрүп ашык болуп, алып кара кушка алдырткан экен. 7 бала шаарга жеткенде, колго түшкөн сулуу, коштой жүргөн 40 кыз менен кошо сууга келе жатыптыр. Ошол учурда баягы суунун үстүнөн чуркагыч бала кемеден секирип түшүп, безеленип чуркады эле чаң асманга сапырылып калды. Көз ачып жумгуча кыздарга жетип, Болбос хандын кызын көтөрө качып, кемеге алып келип кайра салды. Кеме кайрадан сызды. Кызды алып кеткенин угуп, Тойбос хан алып кара кушун балдардын артынан жиберди. Алып кара куш асманга учуп чыгып, анан торгойдой гана болуп көрүнгөндө, мергенчи бала бир көзүн жумуп, шыкаалап туруп атып жиберди. Алып кара куш Тойбос хандын эшигинин так алдына барып түштү. Кемедеги балдар кургакка чыгып, андан ары дагы жөнөштү. Тойбос хан алып кара куштун өлгөнүн көрүп, балдардын артынан көп киши жиберди. Алар жакындап келген кезде, баягы эң кичүү бала: "Жарылгырдын жери, жарыл!" деп кыйкырды. Жер жарыла калып,
балдар түбүнө түшүп кетти. Тойбос хандын аскерлери кайра кайтышты. Аскер башчысы эки колун бооруна алып, Тойбос ханга даттана сүйлөп: "Тахсыр ханым, бул кызды алып кеткен адам эмес, анык эле Азраил экен. Эгер андай болбосо, дарыянын үстүнөн чуркаганда кантип чаң чыгат? Асманда тургойдой болуп көрүнгөн алып кара кушту кантип ыргыта атат? Жерди жарып кирип кетүүгө кимдин күчү жетет?" деди. Тойбос хан аскер башчысынын сөзүн угуп коркту да, мындан ары бирөөнүн кызына көз артпас үчүн ант берди. Жер астына кирип кеткен жети бала Болбос хандын таак коломтосунан чыгалы дешти. Жер солкулдап, жарака кете баштаганда шаардагылар аябай коркуп, бүт бойдон тоого качышты. Жети бала жердин үстүнө чыгып, шаардан бир да кишини таппай калышты. Кызды атасынын үйүнө отургузуп, койду союп, этин казанга салып от жагышты. Өз үйүнөн чыккан түтүндү көрүп хан: "Ким барып келет?" деп элинен сурады. Эч киши чыккан жок. Акыры хан ата энеси жетим баланы зордук менен жөнөттү. Жетим бала: "Өлсө кунсуз, сатса пулсуз менмин, барбасам башымды алат" деп ичинен сыздап жүрүп отуруп шаарга келди. Хандын үйүн акырын шыкаалап көрсө, жети бала казандагы этти кайнатып жатышат. Төрдө Болбос хандын өз кызы отурат. Жетим бала кайрадан чуркап, ханга сүйүнчүлөп келди. Болбос хан эл журту менен келип, кызына учурашты. Кыз жети бала кантип куткарганын атасына айтып берди. Хан жети баланын өнөрүн билгенден кийин: "Мага кызмат кылгыла" деп өтүндү. Балдары хандан: "Кемибиздин өнөрүбүз артык ушуну чечип бериңиз. Ошентсеңиз кызматыңызды кылабыз, болбосо кылбайбыз" деп жооп кайтарышты. Ошол күндөн ушул күнгө чейин бул жетөөнүн кемисинин өнөрү артык, аны эч адам чече албай жүрөт дейт балдар. Ошону менен кезектеги берүүбүз соңуна келип жетти. Саламатта калгыла, кичинекей достор.